Азыркы дүйнө жүзүндө болуп жаткан пандемия шартында өлкөдө да көптөгөн мекеме уюмдар менен бирге мектептер да жайкы каникулга чейин эле эшигин жабууга мажбур болду. Ал эми сентябрь айынан баштап 1-класстын окуучулары мектепте окутула баштады. Азаматсың али айта койчу? 1-сентябрь. 1-сентябрда келген экенбиз азамат. Эмне үчүн келдиңер мектепке? Билим алганы келдиңер, азаматтар. Бардык мектептердегидей эле Борборуздагы Камбаралы Бобулов атындагы номер 88 мектепке жан киргизген. Мектеп жашындагы балдарыбыздын 1-класска окууга келиши мындагы ар бир мугалимди кубанычка бөлөдү. Быйылкы 2020-2021 окуу жылында бардыгы болуп биздин мектепте 2355 окуучу кабыл алынды. Алардын ичинен 72 класс комплект топтолду бизде быйылкы окуу жылында. Ушул бизде мектеп 2 тилде окутулат. Орус тилинде жана кыргыз тилинде. 35 класс комплекти орус класстары, ал эми 35 класс комплекти кыргыз класстары болуп эсептелет. Бизде нолевой класстардан 2, бардыгы болуп 59 окуучу кабыл алынды. Ал эми 1-класска болсо быйылкы окуу жылында 244 окуучу кабыл алынды. 3-өө кыргыз тилинде, 3-өө орус тилиндеги класстар, 6 класс ачылды дагы, 3-төн кыргыз жана орус класстарында класстар ачылып, азыркы мындай быйылкы жыл пандемия шартына байланыштуу өтө кыйын болуп атат. Былтыркы 4-чейректен баштап балдар аралыктан окууга кетип, азыркы учурда балдар ушунчалык мектепти көрүүгө мажбур болуп, мугалимдер дагы ушундай бир балдарсыз окутуу мектептин шартында мугалим үчүн өтө кыйын болуп, өзүбүздүн окуучуларыбызды сагынып, быйылкы окуу жылында мугалимдер мектепке келип, ар бир биздин мектепте 7 методикалык бирикме уюшулган. Ошол 7 методикалык бирикме жума сайын биз график түзүп алып, ошо график боюнча келип, мектепте иштеп, дежурство кылып, ошо 1-класска кабыл алынып аткан окуучуларды мектеп менен тааныштырууда аларга 1-класстын мугалимдерине жардам берип, дежурствага туруп, аларды киргизип, анан мындай пандемия шартында окуучуларды мектептин эрежелерин так сактоого, ата-энелерди так сактоого, ушулардын баарына мугалимдер кеңеш берип, ата-энелер менен бирдикте 1-класстын окуучуларын ушу мектеп деген билимдин босогосу кандай болот экен, чтобы баланын, окуучунун мектепке болгон сүйүүсү артылып, бала мектепке тартылсын үчүн мугалимдер дайыма 1-класстын мугалимдери менен жардам берип, бирдикте ушул жерде жүрүп атабыз. Педагогдордун айтуусунда башталгыч класстагы балдарды окутуу өтө кызыктуу. Азыркы учурда 1-класс үчүн аябай жакшы болуп атат. Себеби дегенде балдар мектеп босогосун аттап келип, мектеп менен таанышып, өздөрүн кандай алып жүрүү керек, өзүн окуучу катары сезип, көп нерсеге уже кандай десем, калыптанып калышты да. Өзүн окуучулук милдетин сезип, окуучу катары. Ошол боюнча классты 2 группага бөлүп окутуп жатабыз. Менин классымда 42 окуучу бар. 21 окуучудан 2 группага бөлүп окутам. 1-чи группа саат 8-ден 10-го чейин окуйт, 2-чи группа саат 11-ден 1-ге чейин окуйт. Ата-энелер балдардын мектепке келип окуганын аябай кубатташат. Себеби алар ошол күндү күтүп жүрүшөт, ушу балдар мектепке окушса экен деп. Аралыктан окутууда бул мен сапатсыз билим берүү деп эсептейм, аралыктан окутууну. Балдар сабакка беткап кийип, жанына антисептик алып келишет. Класста бардык санитардык гигиеналык эрежелер толук сакталат. Эртең менен келгенде мектептин медсестрасы сөзсүз түрдө балдардын температурасын ченейт, антисептик менен бир сыйра обработка кылып, колдорун анан киргизет мектепке. Ашканага барганда дагы колдорубузду сөзсүз түрдө жууйбуз, маска тагынабыз, аралыктан отуруп тамак ичишет. Азыркы кырдаалга байланыштуу сабактар аралыктан окутуу боюнча бардык эрежелерди сактоо менен жүргүзүлүүдө. Биз өткөндө силер менен оюн жөнүндө сөз кылганбыз, Ким айтат? Кайсы оюндарды билесиз балдар? Кол көтөрүп жооп бергилечи. Көбөрү. Көбөрү оюну бар экен. Кандай?
Чүп атмай, топ менен ойнойт экенбиз. Жолук салмай. Азыр. Жолук салмай. Жолук салма, жолук таштамай. Ак терек, көк терек. Исмадияр. Жашынма. Аля. Колашма өткенде. Демек көйлü oyundарды биле турбайлы, балдар. Биз oyundарды дагы эмне менен ойнойбуз? Топ менен ойнойт экенбиз. Эми топ жөнүндө ырды айтып койгулачы мага. Кана чогуу айталычы балдар. Томолок, топ, 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 тоголоно, топ, топ, тоголоно, томолок, топ. Азаматсыңар. Быйылкы жылы бизде 6 биринчи класс бар. Ошолордун баары ошо мынакей түзүлгөн регламент боюнча бизге саат сайын кирип тамак ичип турушат. Шахмат түрүндө мынакей азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, шахмат түрүндө болгону гана бир столго 2 баладан гана отурат. Кирип келгенде ошо колдорун жуушат. Кадимкидей полностью мынакей эмелерибиздин баардыгы даяр, антисептик, бумажный полотенце. Ушулар менен арчынышып, анан тамакка отурушат. Класс жетекчилери өздөрү жетелеп алып келишет. Баардыгы маскачан келишет. Тазалыкты колубуздан келишинче сактаганга аракет кылып атабыз. Балдар ичип чыгып кеткенден кийин бөлмөнү биз шамалдатып, мынакей азыр көрүп турасыздар, булар сабак учуру болуп атат азыр. Шамалдатып, желдетип, анан уже балдар киргенден кийин биз уже бул терезелердин баарын жаап коебуз. Идиш аяктардын баардыгы 3 оборотто бизде. 3 оборотто, ошол 3 оборот бүткөндөн кийин, балдар тамак ичип бүткөндөн кийин бүттүгү баары хлорлоп, дезинфекцияланып, тазаланып турат. Мектепте 2 тилде, кыргыз жана орус тилдеринде сабак жүрөт. 1-Г класс орус тилиндеги топ. Класстагы ар бир партага бирден бала шахмат түрүндө отургузулган. Орус тилинде окуган бул балдарды көп жылдык тажрыйбасы бар педагогдордун бири Пучинай Хапизова окутат. Ставь. 3-4. Буратино Потянулся. Раз, Нагнулся. нагнулся. 3 нагнулся. Руки в стороны развел. Видно, ключик Не нашел. чтобы ключик Нам достать. нужно на цыпочки нам встать. Ай да молодцы, сели. Умницы. А теперь послушайте. Очень часто на улице мы встречаем нарушения. Да? На красный свет переходить дорогу. Нет. А на какой свет мы переходим? На зеленый. Правильно. Давайте поиграем в игру. Красный, желтый, зеленый. Если красный, сидим тихо. Если желтый, хлопаем. Если зеленый, что делаем? Идем ножками. Красный, желтый, зеленый. Ой, молодцы. Значит, мы знаем, на какой свет надо переходить дорогу. Башталгыч класстын мугалимдери балдарды тажабагандай, аларга зарыл маалыматтарды берүү менен алек. Умницы, прилежные мои, хорошие мои. Сегодня вы справились со всеми задачами. Вам урок понравился? Да. Мне тоже понравился. Большое спасибо. До следующего урока. Я вам сегодня всем поставила 5. В этом году, вы знаете, первые классы заходят в 2 урока. Быйылкы жылы өзүңөр билгендей 1 класста 2ден топ бар. Мисалы менде 1 топто 20 бала, 2 топто 21 бала окуйт. Окуучуларымдын жалпы саны 41. 1 топтогулар саат 8ге, 2 топтогулар 11ге келишет. Сабакты 20 мүнөттөн өтөбүз. Ооба, 20 мүнөт азыраак. Бирок окуучу мектепти да, мугалимди да көрбөй. Алардын жүзүн телефондон, телевизордон, же болбосо ноутбуктан көргөндөн көрө бул дурус. Азыр Кудайга шүгүр, бири-бирибиз менен көрүшөбүз. Биз окуучуларыбыз менен алардын ата-энелери менен жолугушуп сүйлөшүп турабыз. Атүгүл мен ата-энелер чогулуш өткөргөнгө да үлгүрдүм. Чогулушка 41 баламдын 40-нын ата-энеси келди. Бирөө гана жүйөлүү себептер менен келбеди. Классыбызда, жааматыбызда жакшы. Балдарды окутууда ата-энелер да колунан келген жардамын беришүүдө. Биз дагы алардын балдарын колдоого аракет кылабыз. В районе все родители стараются поддержать нас, учителей, и мы стараемся поддержать их детей. Педагогдун айтуусунда балдарга билим башталгыч класстарда берилет. Пайдалуу бекем болбогон үй жакшы турбаган сыяктуу эле билим сапаты да башталгыч мектептерсиз болбойт. Мы, учителя начальных классов, выкладываемся на полную. Не только на 100, на 150.
Может, потому что мы любим свою работу. Может, потому что вот эти маленькие ангелы, которые к нам приходят, ни в чем не... Биз башталгыч класстар үчүн 100 эмес 150% жүрөгүбүздү берип иштейбиз. Бул балким өз жумушубузду сүйгөндүктөндүр. Же кичинекей, эч күнөөсүз, кичинекей периштелер ушинтип дүйнө жүзүндө. Анын ичинде Кыргызстанда болуп жаткан карантинге туш болуп калгандыктандыр. Ошондуктан биз 20 мүнөттүн ичинде балдарга зарыл болгон баардык маалыматтарды берүүгө аракеттенебиз. Кайсы бир нерсе түшүнүксүз болуп калса, сабактан тышкары учурларда ата-энелер менен байланышып, каалашса аралыктан түшүндүрүп беребиз. Ошондой эле биз балдар менен ашканага барабыз. Жакшы тамактандырышат. Албетте, бул балдарга абдан жагат. Муну көргөн ата-энелер да абдан ыраазы. Билесизби, ата-энелер WhatsApp'тан биздин бала бүгүн 4 алыптыр. Биз таптакыр оозун ача албайдык го деп ойлодук эле. Көрсө ал түшүнөт экен. Бизге жомок айтып берди деп алкап жазгандары бизге кандай жагымдуу. Вот именно радость детей прийти в храм науки. Школа, мы знаем, это храм науки. Ата-энелердин ушундай алкоосун уккандан кийин мектепке келгенде өзүбүздүн бардык түйшүктөрүбүз эсибизден чыгат дейт Пучунай Хапизова. Мы здесь утром окунемся головой все. Биз эртең менен 7:30 келип, кечинде бирибиз 9:00, бирибиз андан да кеч кетебиз. Ансыз болбойт. Анткени биздин кесипке болбойт деген айтылбаш керек. Дүйнөдөгү эки кесипти, хирург менен педагогдун жоопкерчилигин бирдей салыштырган мугалимге балдардын эң көп берген суроолору булар экен. Биз дароо эле 2 класска өтөбүзбү? Бул биринчи суроосу. Азбука менен коштошуу болобу? Менин байкемдики болгон. Бул экинчи суроосу. Үчүнчүсү, сиз бизге жалаң беш коесузбу? Мектепке жаман балдар да болобу? Министр жаман баа алганбы? Президент, биздин директор. Мына ушундай суроолорду беришет. Мектептин китепканасында кыргыз жана орус тилдеринде 21875 нускадагы китеп бар. Окуучулар үчүн айрым көркөм китептер жетишсиз. Чоң класстар деген Чыңгыз Айтматовдун китептерин окушат, орус класс болсо Пушкиндин китептерин окушат. Атабек китептерин окушкан кызчат. Бирден 4-кө чейин балдарга Юсейттин китептери келген, 2000ге жакын, 1,5 китеп келген. Ондай майда китептерди баары окушат. Бирден 4-кө чейин. Жомок окушабы? Жомок окушат, кыргыз жомокторун окушат. Өздөрү каалап полкадан алып окушат. Эл акындардын китептерин окушат. Бизде, например, Алымкул Осмоновдун китеби жок. Көп китептер жетишпейт. Мектепке 2017-жылы белгилүү жазуучу, кыргыз тилинин өнүгүшүнө зор салым кошкон коомдук ишмер маркум Камбаралы Бобуловдун ысымы берилген. Ошондуктан Камбаралы Бобуловдун музейи да уюшулган. Кийинки муун алып жүргөн мектептин аты эмне үчүн Камбаралы Бобуловдун атынан болду экен? Бизге эмнеси менен таасир калтырат экен? Албетте жакшы күндөрүнөн көбүрөөк алганга аракет кылып, агайдын эмгектеринен турмушка тарбия алынса экен деген максат менен бул бурчту биз бурч кылып атайын сүрөттөрдү агайдын бактылуу көз ирмемдеринен алып чыгарып койгонбуз. Эне тил барда мен бармын. Эне тил менен гам бармын деген жакшынакай сөзүн дагы ар бир окуучунун, ар бир инсандын патриот мекенчил болуусуна чакырган ушул сөзүн жүрөктөрүнө сиңсе экен деп биз ушул Дуал газетага музейдин бир бурчуна сактап койдук. Бул сөз мен үчүн дагы өтө таасирлүү да. Эне тил барда мен бармын. Чын эле кыргыз тили жашап турганда биз жашай беребиз түбөлүккө. Ошондуктан ушул агайдын сөзү чоң таасир берүү менен балдарды өзүнүн улутчулдук десек жаңылышпайм, агайды да көп сынга алышкан, улутчул дешкен, тепкилешкен, бирок ар бир улуттун жараны улутчул болбосо болбойт деп ойлойм. Бул чоң күнөө эмес, бул тескерисинче мекенчилдик деп ойлойм. Балдарды дагы ошондой тарбиялаганга аракет кылабыз. Анан дагы бир нерсе, агайдын өтө барктап мен жеке пикиримде кадырлай турган мына бул жердеги турган китептер бизге 150 китепти алып келип берген. Котормолорун өзүңүздөр көрүп келсөңөр, тажик акындарынын башка коңшулаш мамлекеттердин чыгармаларынан дагы, дүйнө адабиятынын классикаларындагы, поэзияларындагы калтырбай окугандыгы менен биз абдан сыймыктанабыз. Ушул бул этикасы балдардын дагы эле болсо жан дүйнөсүнө гүл азык болуп азыктандырат деп ойлойм.
Аны менен бирге этнопедагогиканы даңазлаган мектептин 3-чү кабатында Чыңгыз Айтматовдун классы да бар. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дейт. Бул эмне деген керемет. Науреки бетме-бетти карап көрсөңүздөр деле ушуну жараткан биз сөз менен, жазуучулар сөз менен, калем сабы менен берсе, ал эми сүрөтчүлөр сүрөтү менен, кыл калеми менен берет турбайбы жакшы нерсени. Чын эле бетме-бет чыгармасын окуганда биз ак менен караны салмак ташын каяка койуп балдарга терең түшүндүрөбүз. Мектепте методикалык бирикмелердин жетекчилери мугалимдер менен бирдикте окуучунун жөндөмүнө шыгына карата ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү деген методикалык теманын үстүндө 4 жылдан бери иштешет. Бул багытта мектепке жаңыдан келген жаш адистерге да чоң жардам берилет экен. Ушу жаш кадрлар келгенден кийин сөз түрдө бизде мектеп администрациясы тарабынан жаш кадрларга насаатчылар бекитилет. Ошо насаатчылар атайын өзүнүн иш пландары бар. Ошол иш пландар менен дайыма жаш кадрларды даярдашат, сабактарына катышат, ар кандай методикалык советтерди берет. Мектеп документациясы менен кантип иштеш керек биринчи. Экинчи, жаш кадрлар ата-эне менен кантип иштеш керек, окуучу менен кантип иштеш керек. Ушул боюнча жаштарга биз жакшы кеңештерди берип үйрөткөнгө аракет кылып жатабыз. Жаш педагогторго мындай камкордуктун, ата-энелери менен болгон тыгыз байланыштын натыйжасында айрым окуучулар президенттик стипендияга жетип, бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тестте айтарлык ийгиликтерди жарата алышкан. Жылда 3төн класс бүтүрөт, 11-ci класстын окуучулары. Ошо бүтүрүүчүлөрдүн жанакы жогорку окуу жайына тапшыруу тест орты боюнча тесттерде биздин класстын окуучу, мектептин окуучулары почти 160-тан 190 балга чейинки балдарды алып, жакшы ийгиликтер тестти өтүп келип атышат. Анан биздин бүтүрүүчүлөрдөн 2 окуучу президенттик стипендия алат. Бул дагы мындай мектептин бүтүрүүчүлөрдүн ичинен мектептин берген билим сапатынын жогорулугунун мисалы десек болот го. Шаардык мектептердин ичинен мыкты мектеп рейтингинде биздин мектеп ошо алдыңкы 20 мектептин ичине кирдик. Билим сапаты, окуу тарбия иштеринин жүрүшү боюнча. Бул дагы биздин мектептеги жалпы педагогикалык коллективдин, мектеп администрациясынын ишинин жыйынтыгы болуш керек деп эсептеймин. Мына ушундай билинбеген, бирок балдарыбыздын келечеги үчүн ат көтөргүч жумуш аткарган мугалимдердин эмгегин учурунда баалай албаптырбыз дешет. Пандемия шартында үйдө бала окутууда жүдөгөн ата-энелер. Жогорку класстардын окуусу деле мектепте өтсө дегенде эки көздөрү төрт. 1-ci класска келген жаш балдар ушул мектепте келип окуганына абдан биз сүйүнүп отурабыз. Ошондой эле 1-ci класс эмес, андан башка дагы 2-ci, 3-cü, 11-ci класска чейинки окуучулар мектепке келип окушса абдан жакшы болмок. Кээ бир балдардын үйлөрүндө интернеттери жок, мүмкүнчүлүктөрү жок болуп, сабакты окуй албай калып атышат. Сабакка жетишүүсү дагы кыйынчылыктар менен жетишип атат. Ал жерде балдар бир бала бат тез кабыл алат, бирөө жай кабыл алат дегенде ушундай кыйынчылыктар көп болуп атат. Үй бүлөдө, мисалы үчүн үй бүлөдө бизде 2-ден 3төн бала болсо, мектепте 40 бала. Бүгүнкү күндө биз өзүбүз балдарыбызды окушун контролдой албай калатабыз. Бала эмес, ушу мектептеги программаны бала эмес, биз түшүнө албай, ата-энелер түшүнө албай ушундай кыйынчылыктарды туудуруп атат. Мугалимдердин кадыр баркын жогорулатсак, алардын эмгегин бааласак, билсек, кандай экенин, ушу мугалимдер кандай кыйынчылык менен эмгектенип атканын, кандай кыйынчылык менен балдарга билим берип атканын мына азыр пандемияда ушул оорунун учурунда биз мугалимдердин ишин билип бааладык. Биз өзүбүз үйдө бир баланы окута албайбыз, а мугалимдер 40 бала менен иштешет. 40 балага окутат, билимин берет, тарбиялайт. Ошону менен катар дагы көп нерселерге балдарыбызды окутуп үйрөтөт. Ал эми мында ойногону келген Барсбек менен Назирет мектептерин өтө сагынганын айтып, мугалимдерине демейде айта албаган ыраазычылыктарын да билдиришти. Биз ойногон келгенбиз достубуз менен. Мектептин алдындабы? Канча класста окуйсуң? 5-ci. Аты ким? Барсбек. Мектеп сагындыңбы? Өттү. Үйдө кантип окуп атасың азыр? Жакшы эле. Онлайн сабак өтөсүң? Ооба. Өздөштүрүп атасыңбы?
Өздөштүрүп Ооба. атасың, үйрөнүп атасың. Жеңил бекен? Ооба, бирок кээ бирлер таталды. Татал. А мектеп жакшыбы же үйдөн окуган жакшы экен? Мектеп. Бирок мурда мен үйдө да окусам деле жакшы көргөн болчумун. Азыр деген бирок мектепти сагынып калдым. Сенчи? Мен Назиретмин. Мектепке ойногон келгем, просто ойногон келгенде неме мектепте да эстеп эле неме болуп кеткен. Канчанчы класста окуйсуң? 5-класста. Сага үйдөн окуган жакшы экен, ойноп, жыргап, кааланып, же мектепке келген жакшы экен? Мектепке эле келген жакшы экен. Мурда үйдөн окуган жакшы деп көргөм да, андан кийин азыр үйдөн окуган эле жаман экен. Ата-энең жардам берип атабы? А мектеп менен окугандан сага серпиштип атасыңар мектепти? Сен бүгүнкү күндө ушу мугалимдерге эмне айткың келет? Сен окуткан мугалимдерге эстесең атын атап. Силерге рахмат. Окутканга мага үйрөткөнүңөргө рахмат. Силер эчтекени билбейт болчумун. Мен эң барынан көбүнчө физкультураны жакшы көрчүмүн, азыр бүтүп баарын эле жакшы көрөм. Эмне айткың келет мугалимдериңе? Өтө чоң рахмат, силер мага билим бердиңер. Силер жок болсолор эмне кылат элем? Мында педагогдор жамааты менен окуучуларга гана эмес, билим уясынын босогосун аттап келген ар бир адамга көңүлдүү маанай тартуулоо максатында айлана чөйрөнү көрктөндүрүүгө да өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Жалпы окуучулар келет, окуучулар менен ата-энелер келет, ошо ата-энелер башка эл бул жерде көп эле ушул мектепке келип караганда ушул баары көрктөндүрүп, жашылданып турганына биз соктонуп, ошол менен жакшы болуп турсун дейбиз. Участкабызга бактарды отургузуп, ушуларды көрктөндүрүп, жашылдандырып атабыз. Сугуу мал менен сугалып, өсүп кеткен бактарды кесип, кыйып дегендей тегистеп, мондай тегистеп баарын көрктөндүрүп, ушу балдар үчүн балдар келгенде ушул жерде жакшыл болуп, жакшы көрүнүп турса, бул баардыгыбызга эле жакшыбы? Бир сөз менен айтканда, өз кесибин берилип сүйүп, билим берүүгө өмүрүн арнаган педагогдорду, мектебин сагынган окуучуларды, азыркы пандемия шартында мугалимдердин эмгегин баалап барктоонун айткан ата-энелерди, деги эле балдарыбыздын келечеги үчүн кызмат кылган жамааттын көзгө көрүнбөгөн, бирок бир жолку көрсөтүүдө айтып бүтө алгыс эмгегине баа жеткиз.